УКМК кыздарды дубалга каратып солдаттай кылып тизип койгон. Бишкекте дагы бир союккананын булагын табып, анын мизин кайтарды. Сиз дагы Мбанктан котороюн дегенде QR код иштебей жатабы? Бул боюнча маселени депутат козгоду. Нарында жигит кыз менен интернет аркылуу таанышкан жигит кызга сексуалдык ырдык көрсөткөндүгү үчүн кармалды. Непалда өкмөттүк имарат толук менен өрттөнүп кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Нарында интернеттен таанышкан кызга сексуалдык ырдык көрсөткөн шектүү кармалды. Нарын милициясы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоо фактысына шектүү жаранды кармашты. Бул тууралуу Нарын ОИПтен билдиришти. 28 августта Нарын ШИИПке жашы 7 элек кызга карата сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоо фактысы катталган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө бул кылмышка Нарын шаарынын 1995-жылы туулган тургуну шектүү катары аныкталган. Ал жашы 7 элек кыз менен интернет аркылуу таанышып, 28 август күнү сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасагандыгы такталган. Аталган факты боюнча 8 сентябрда 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер менен кылмыш иши козголуп, Нарын ШИИПтин кызматкерлери тарабынан кармалган. Соттун чечими менен ага карата 4 ноябрга чейин камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалып, ТИЗО номер 24 мекемесине киргизилди. Мелис Мырзахматовдун оштогу 43 гектар жери мэр соттошуу жүрүп жатканын айтты. Бүгүн 10 сентябрь күнү Ош шаардык кеңештин 13 сессиясы өтүп жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, сессияда Мурас фракциясынын депутаты Бекболот Арзибаев Ак Бура жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар жана Мелис Мырзахматовго тиешелүү жерлер боюнча суроо салды. Кала башчысы Жеңишбек Токторбаев бул маселе боюнча сот иштери жүрүп жатканын билдирди. Ак Буранын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар боюнча айтсам, 3 гектар жерине парк жасадык. Октябрда ачабыз. Анан комплекстүү гараждар бар эле, эки салыкчынын клиникасы. Чейинбековдун кафелери бар болчу. Бийик курулуштан Водозаборго чейин парк жасайбыз. Мелис Мырзахматовдун 43 гектар жери бар экен. Сиз айтып жаткан жер 2 гектардан ашык жер экен. Ал боюнча сот жүрүп жатат. Бир тууганына катталган 36 гектар жери бар экен. Аны да алганы жатабыз. Андан сырткары кайненесине каттаган 4 гектар 80 соток жери бар экен. Ал боюнча да сот жүрүп жатат. Жалпы 43 гектар жери бар экен, деди ал. Депутат Бекболот Арзибаев Кең Сай конушундагы мыйзамсыз берилип кеткен 100 гектар жер боюнча сурады. Мэр ал жердеги объекттер боюнча маалымат берди. 15 жыл токтоп калган иштер жүрүп жатат. Жанагы 110 киловатт подстанцияны бүтүрүп ишке беребиз. Андан сырткары таза суу боюнча подрядчы табылды, ал да чыгат. Суга суу боюнча да иштер жүрүп жатат. Анан жанагы 100 гектар жер боюнча Айбек Осмоновдун жери боюнча айтып жатасыз да. Бул боюнча Замир Байышевич жооп берсин, деди мэр. Вице-мэр Замир Юсупов ишти прокуратура тергеп жатканын, мыйзамдуу жагын аталган орган билерин айтты. Ош шаардык прокуратурасынын мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Шабдан Муратбеков жерди мыйзамсыз трансформациялоо боюнча кылмыш иш козголгонун белгиледи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Жүдө өтүп жатат. Депутат карта QR код иштебей калган учурда банк элге кенемде төлөшү керек экенин айтты. Бүгүн 10 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Арсланбек Эгембердиев банктар QR код аркылуу төлөө көп учурда иштебей, үскүлтүккө учурап жатканын айтты. Бул толук кандуу иштебей, кырапайым эли жүдө өтүп жатат. Биз деле жүдөп жатабыз. Барып төлөйүн десең иштебейт. Эл ушунча нааразы болуп жатышат. Накталай акча кармабай калдык. Картага ишенип калдык. Төлөйүн десең иштебей калып жатат дешет. Мындай маселе бар экенин баары билет, банктар өздөрү билет. Жыйын өткөрүп түшүндүрмө берип коюшпайт же кенемди төлөп беребиз дешпейт. Эң туура эмес иш кылса, салык менен жазалайбыз. Банктарга келгенде эч ким жооп бербейт. Кенемтени караш керек, деди депутат. Тойдо чогуу конокпуз, 2 жаш бактылуу болсун. Самара Каримова. Белгилүү ырчы Самара Каримова жолдошу менен ырчы Калыс Жакыповдун үйлөнүү тоюна конок болуп барды. Ырчы айым социалдык тармактагы баракчасына "Тойдо чогуу конокпуз, 2 жаш бактылуу болсун" деп билдирүү калтырды. Салтанатка ошондой эле ырчы Бекборбиев жана жаш ырчы Назима Аратбекова да катышып, баары бир дасторкондо отурушту. Кечээ 9 сентябрда өткөн бул кубанычтуу күнү ырчы Калыс Жакыпов сүйүктүүсү, белгилүү актриса жана бийчи Айдана Тыныбекова менен баш кошту. Жакыпов Instagram баракчасына ак көйнөк кийген жубайы менен түшкөн видеосун чыгарып, ага "Биздин кичинекей мамлекет" деген жазуу калтырган. Күйөө урмандары ырчынын жакшылыгына кубанып, 2 жашка калуу тилектерин билдиришүүдө. УКМК чет элдик жарандар үчүн кызмат көрсөткөн жашыруун соёкукананын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Караоке клуб делгени ичинде чет өлкөлүк жарандарга интимдик кызмат көрсөтүлчү УКМК Бишкекте жашыруун жайды тапты. УКМКнын билдиришинче, мекемеде тинтүү учурунда 36 кыз жана 19 чет элдик болгон. Уюштуруучу кармалып, аныкталган кыздар ыкчам каттоого алынып, алардын маалыматтары картотекага киргизилген, айыппул салганы жатышат. Непалда өкмөттүк имарат толугу менен өрттөнүп кеткени видео тарады. Непалдын борборундагы өкмөттүк сарайды жалын каптап, анда премьер-министрдин кеңсеси жана негизги кеңселер жайгашкан. Онлайн кабар маалыматына караганда, маанилүү документтер толугу менен күйүп кеткен. Өрт массалык нааразычылыктар фонунда чыкты. Буга чейин демонстранттар Гаутама Будда атындагы эл аралык аэропорту да өрттөшкөн. Протесттер социалдык тармактарды жабуу аракети башталганда тутанган. Өкмөт андан баш тартса да, нааразычылыктар басылган жок. Assalamu alaikum туугандар, уктабай да калачы алтындарым. Мына мен алдым да болду, биле, жаным да болду. 2 жашар баласы менен оштонду жалап аттан аялдын 7-8 айлык бойунда бар экен, аялы катып страдать этип калды. Теттерден уктап кеткен 1 секундка. Барды түшкөн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Коррупционерлердин бардыгы түрмөдө отурат. Бирөөсү дагы четте жүрбөйт. Бардык коррупционерлерди түрмөгө алып барып тыгабыз. Бул биздин башкы милдетибиз. Эгерде биз коррупцияны тыя албасак, анда эч кандай жакшы турмушка жетпейбиз. Урматтуу туугандар, муну бардыгыңыздар бөркүңүздө ишенип кое бериңиздер. Ал эми кепке чыгышкан жумгалдыктар Ташиевке ишеним артып отурушкандыктарын билдиришти.